чыгып алып ушундай тимеле түкүрөм чарчап көздөр монда жанып деген нааразычылык болсо эле деп корксокчу отура беребиз анда. Атпайбы, сиз мындай нерседен коркпойсузбу? Балдар келеби, келбейби бул Кудайдын буйругу. Мен сүйлөй албай калдым го, боло албай калды го. Пайгамбарыбыз да илим бара жаккан эмес. Эми 25 жаштамын. Түшүнүрүп атам, алтындарым, онлайндан акча түшпөсө телефонду рутил салыш керек. Анан төшөктү дагы эзе кылса, төшөк маселеси да аябай маанилүү. Бирөөнүн боок сагын жууп, анан кийин көтөндөрүн жүй бербей болдучу, айланып кетейин деп Кыргызстанга эмгек кылайлычы. Генеральный доверенность берем атасына. Азыр мага 18 жашар балдар сөз айтса, эркектин кегери бар. Күйөөңөр менен урушпагыла, эркектер менен вообще урушмай жок. Тирешмей вообще жок, просто багынгыла. Просто багындым. Мен принцесса. Кыргыздын маданияты, ой, просто ыйлагым келип кетет вообще. Kiss your face, send to your phone back. I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh. Sen düşünmüsün bu sözlerdi. Bağlandı ciğerçi sen mağa. Hangisi üreteyim bağlandı. Hangisi üreteyim sağa. Apası. Салам, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары, дагы да болсо жакшы бир маектерди улантабыз. Көптөн бери күткөн өзгөчө 2025-те өзгөчө жакшы жаңылыктар менен баштап жаткан Гүлзат Мамытбек бүгүн менде конокто. Мен өзүм күттүм ай. Канча чалыштык, канча оштон келе албай, жолугуша албай. Бүгүн өзгөчөсүз. Ооба, мен бүгүн космосмун. Космос. Мен космос деген семинар концерттерди кылып атам. Ошто кылдым, Жалал Абадта кылдым, Караколдо. Мынакей эртең Бишкекте кылам. Ошо Кыргызстанды кыдырып космос кылгым келип атат. Элдин баарын тең аңгыс үйрөтүп, онлайнга чыгаргым келип атат. Онлайндан акча табарсыз. Сон негизи эле азыр бир нерсе башташтан коркуп калышты го бардык эле. Кичинекей нерсени жарнама кылыштан, же болбосо жана башка нерсе кылыштан анткени кийин нааразы болгондор эле көбөйүп кетип атпайбы? Сиз мындай нерседен коркпойсузбу? Сиздики канчалык деңгээлде коопсуз? Мен Танур алтыным, корксокчу, отура беребиз анда. Коёндай болупчу. Жок, ийгилик коркпогондордун колуна келет да. Эми нааразычылык боло берет. Бул нормалдуу нерсе. Негатив менен позитив экөө эки канат. Экөө бир жүрө берет. А бирок бизде чоң жаңылыштык бар. Негатив болсо эле, киши нааразычылык болсо эле деп. Мисалы 20 комментарийдин ичинен 20сы 19 позитив болот дагы, бирөөсү негатив болуп калса, ошону ойлоп жатып аласың. Бизде эмнегедир психика ушундай экен. А мен наоборот үйрөндүм. Мен ошо позитивди караганды, менден курс алып атышат, мисалы. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. 80%, 90% разы да мага, разы сүйлөп атышат, уже онлайндан эле үйрөнүп атышат. Бирөө Дубайда, бирөө Москвада, бирөө Японияда, бирөө Америкада, кыргыз ар кайсы жерде экен да. 80% классын деп атса, 20% мен сүйлөй албай калдым го, боло албай калды го. Анан айтам, айланып кетейин, оозуңдон тилиңди алып чыгып алып, монтпейм да мен. Сен өзүңдүн аракет кылышың керек да. 50% менден, 50% сенден, ийгиликке десең, андай нааразычылыктар болот. А башкалар ошо именно 20%-ты карап отуруп алышат да. Эмнеге коркушат? Эмнеге чыкпай калышат? Эмнеге артка кетишет? Анткени ошо 20% нааразы болуп атышат мага. Демек мен жаман мугалим экен, демек мен жаман иш кылып атырмын, демек мен бизнесим жаман экен деп өзүн жий беришет да. Обесценивание деп коет да. Invalidation, англисче invalidation, понимаете? Инвалид кыла беришет өздөрүн. Өзүнүн ийгилигин, өзүнүн сонун окуган 80% жакшы окуучуларын же 80% жакшы клиенттерин invalidation кыла берет дагы. Анан бул жерде отура беришет. Жок, нааразычылыктарды карабайбыз. Разы болгондорду карайбыз. Нурубузду разы болгондорго чачыратабыз. Нааразычылык кете берет. Пайгамбарыбыздын дагы учурунда мына азыр орозо ай келет ат, Пайгамбарыбыз да илдин баарын жаккан эмес. Анда өзүнүн хейтерлери болгон, анда өзүн өлтүрө иштешкендер болгон, артынан чимеле кууп фараондордон бери.
школа. Бул жашоо. Демек, анча мынча туура эмес пикирлерин айткандарга карабастан сиз өзүңүздүн жолуңуз менен келе жатасыз. Анан ушул образ менен эмнени көрсөтөсүз? Ооба, туура айтасыз, космос. Андан сырткары дагы эмнени бергиңиз келип атат? Кээрлер айтат, жаш өтүп калды, мындай Алдағы хейтерлер да. Алар да айта берсин. Мен, например, жүрөгүмдө 25 жаштамын. Мен өзүмдө 25ке 43-кө толдум, мен бирок 25-тегидей сезем өзүмдү. Өзүмө да айтам, сен 25 жаштасың. Эч качан күйөөгө тийген эмессиң. Жаңы тиесиң деп өзүм ушундай программа кылам. Бизди кичинекей кезибизден туура эмес программалайт экен. Биздин мээ бул компьютер. Бияка туура эмес программалар киргизип берет экен. Көп эле туура программа, бирок туура эмес программалар да бар. Мисалы, кыздын чачы узун, акылы кыска. Анан 40-ка чыкканда былжырабай үйүндө эле турса, анан 60-ка чыкканда менеберлерин эле караса. Жок, андай программаларды алып салдым мен. Жадай калса менин мамам дагы алып салды. Азыр 70-ке чыкты. 70-ке чыгып, менден продюсирование курсун сатып алды. Мен да онлайнга чыккым келет атат, мен дагы блогер болгум келет атат. Эмне сага бартың эле бесплатно үйрө берет дейт. Ай, мама, ал бесплатно эмес, ал реклама. Мен реклама кылсам, кафеге чакырат. Мен реклама кылсам, жашнакай көнөктөрдү берет десем. Ай, мен да ушундай кылгым келет атат. Келчи, мен да кылчы деп. Ал киши азыр продюсер дагы, блогер дагы болуп атат. Бартың эле айтып атат. Небере карап үйдө отура бербейсизби, жөн эле турбайсызбы деп. Отурган сайын тизелери мындай темирди иштетпесең дак басат да. Тизени иштетпесең дак басат. Тизе жүрүш керек. Карыганда мынтип отурбаш керек. Наоборот, карыган сайын көп кыймылдаш керек. Мен карып кетпейин деп спорттон келатам азыр. Бассейнге түшүп келдим. Йога кылып келем. Фейс йога кылып келем. Мен иши кылса картай башым керек. Ал программаларды алып салдык. Эми ушул космоста, ушул кийимим азыр космос. Бүгүн буюрса канчачы чыгармандырды атасыз? Мисалы үчүн буга чейин дагы Кыргызстандын желегин мынтип тастыктап, өзгөчө патриоттук ырларды чыгарып келгенсиз. А бул жолу кайсыларды угабыз? Азыр англис тили боюнча сонун апаты деген ыр мода болду. Рози деген кореялык кыз мындай кылды да. Розинин азыр апаты деген ырын бүткүл дүйнө угуп атат. Апаты деген эмне? Кореялык оюн. Жөн эле корейский оюн да. Эми сен биздин маданиятыбызды, культурабызды экспорт кылып атасың деп, маданиятты, президентти чоң бир наам, чоң бир премияларды берди ошол кызга. Анан кийин мен айтып атам, Рози деген кыз бүткүл дүйнөгө Кореянын оюндарын, Кореянын культурасын, маданиятын экспорт кылгандан кийин мен да ошол кыздан үйрөнөйүн деп, ошол кыздан мага жуксун деп, англис тилин апасы, сен бул түшүнбөйсүң бул сөздөрдү, балаңды жиберчи, сен мага англисче үйрөтөйүн, балаңды англисче үйрөтөйүн сага деген сонун өзүм сап чыгардым. Андагы эмеде отурат элем. Мындай любой нерсени сон иштетсе болот да. Оштон Бишкекке учуп атканда аэропорт 5 саат отуруп күтүп калдык аэропортто. Нелетный погода болуп. Элдин баары чогулуп уже рейстер бартын топтолуп, аэропорт жык толуп калды. Эл нерв. Мен шляпачан отурам. Анан мен деммин да. Мен нервке, негативге чөгүп кетпешим керек. Менде тем более ушундай программа киргиздим өзүмө. Анан элдин баары мени каратат. Так, эмне кылыш керек? Раз бир нерсе жарата коюш керек. Давай бир жакшы нерсе ойлончу. Деп анан как раз ошо апаты деп билип атат элем ошо ырды калчы. Анан давай ушундай кыргызча ыр чыгара калабыз. Давай ошондагы англисчеге дагы уйкаштырып уйлап коебуз. Деп анан кийин кандай кылсам экен анан апаларга кайрылышым керек деп. Апасы дейинби десем, ошондой ыр жаралды. Анан кийин Марс деген иниме айтып калды. Гүлзат эже экөөбүз бирге клип тартпайлыбы деп анан. Давай экөөбүз ырдайбыз. Анда мен атасы деп ырдайын, сиз апасы деп ырдаңыз деп. Ошондо атасы болуп калды да. Бул бир 10-11 чыгарма. Мен санаптырмын. Санап көрүш керек экен. Ошого ошондой алдым. Жаша позитив. Элдин кабыл алуусу кандай болду? Андан сырткары бул менен сиз ата-энеге да кайрылыпсыз, эми балдарыңарды окуткула, тил үйрөткүлө деп. Анткени азыр кийимин алып берип, курсагын тойгузганда шөгүрдесин деп балдарын үйгө калтырып, же ушундай бир өнөрүн чыгарганга аракет кылбаган ата-энелер дагы бар. Онлайндан акча табыш керек. Гастарбайтер боло бербей. Ушул телефон, ушул сиздин телефонбу? Акча алып келеби? Жок. М-банктан да акча түшөбү? Ооба. Жок, М-банктан үстө күндө акча түшөбү? Таныруу. Жок. Айлык алганда. Айлык алганда эле бир жолу, айда бир жолу. Күндө акча түшүп туруш керек.
Күндө сиз Инстаграмды, ТикТокту, Телеграмды, Фейсбукту, Ютубту баарын тең иштетсеңиз, маяктан тик акча түшө баштайт. Түшүндүрүп атам, алтындарым, онлайндан акча түшпөсө, телефонду рыдыл салыш керек. Жөн эле бул телефон эмес, бири-бириңи жамандаганга. Бул телефон компьютер бүткүл дүйнөгө, бүткүл планетага чыга турган сага доступ. Ушул жерден отуруп алып эле мынтип эле Zoom'дан, любой, YouTube, Instagram'дан эле акча таба бересиң. Мен мисалы устатым Карина Исхакова. 3 күндүн ичинде 100 миллион рубль тапты. Биз 1000 киши катталдык, 100 000 сомдон төлөп курсуна. Эффект деген курс, психологический, аябай сындырып салды программаларыбызды. Ушинтип отуруп алып эле Zoom'дан эле $1 миллион кылды да. 100 миллион рубль, долларга айлантканда $1 миллион болот экен. Ошого Танур, сиз дагы мага онлайнга келиңиз. Мен көрөрмандарым дагы онлайнга келип англисчени да үйрөнсүн, онлайндан акча тапканды да үйрөнсүн. Гастарбайтер болуп, бирөөнүн боок сагын жууп, анан кийин көтөндөрүн жүй бербей болдучу, айланып кетейин деп Кыргызстанга эмгек кылайлычы, Кыргыздын культурасын экспорт кылайлычы. Мынакей азыр биздин жигиттер дагы, кыздарыбыз дагы Америкага барып эки жака чыгып, ошо экспорт болуп атат. Биздин маданият экспорт болуп атат. Интернет аркылуу эле экспорт кылсасы болот. Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын үрп адаттарын, салттарын. Мен суроомо жооп алайын эже. Эми коомдо болуп жаткан окуялар боюнча дагы оюңуз. Мен коомду билбейт экен, вот честно. Мен эчтеке карабайсыз. Жок, мен негативди карабайм. Вообще карабайм. Мен негативди карабайм. Менин телефонума только позитив нерселер келет. Инстаграмдан бүт маалымат, анан кийин жанакы новости булактарын баарын тең блок кылып салгам, менден чыкпасын даже. И только миллионерлерге подписка болгам, только Голливуд жылдыздарына подписка болгам, только ушу телефондон акча тапкан күчтүү инсандарга подписка болгам. Мен билбейм коомдо эмне болуп аткандыгын. Эмне болуп атат коомдо? Мен сиздин окшойм азыр. Эмне бирөө бири-бирин урушуп атабы, бирөө бирин өлтүрүп атабы? Мектеп окуучулары көбүнчөсү бири-бирин өлтүрүп койгон нерселер болуп атат да. Анан мен ушуну ойлоп атам, балдарды сизде курстарга жөнөтүп, мисалгачы, көбүрөөк баланы бош калтырбаса эле ушундай нерселер болбойт беле деген нерсени. Албетте, баланы бош калтырбаш керек, балага мээр төгүш керек. Ошол жактан жаралатпайбы кыздар? Эмнеге ата-эне балдарын азыр кол жетпей атат? Анткени иш 20 000 сом табышат, 15 000 сом табышат, иштин үстүндө жүрө беришет. Айланып кетейиндерми? Үйдөн эле отуруп алып эле акча тапса болот. Балдарың менен эле блогер бол, балдарың менен чогуу блогер бол, бүткүл дүйнөгө тааныласың. Орусча үйрөн, англисче үйрөн, кыргызча эле сүйлөй бербей. Кыргыз тили такташ керек, кыргыз тилди жакшы көрүш керек, кыргыз тилинде сүйлөш керек. Кыргыз тили жоголуп кетсе, кыргызча өзү жоголуп кетет. Түшүнөм мен аны. Мен өзүм да кыргызчаны сонун окуп үйрөнүп атам. А бирок башка тилди үйрөнүш керек. Азыр заман ушундай. Акчанын тартыштыгы да, бүт нерсе акчанын тартыштыгы, билимдин тартыштыгы. Неге үйүндө отуруп алып, телефондон эле жашынакай тыпыйып акча табып, балдары менен жашынакай отурбай эле, ошо сыртка чыгып бир жака кетип калышат. Бала кароосуз калат, эненин мээрими жок калат. Неге? Анткени билим жок, мыякта аң сезим, караңгы маерде сабатсыздык, и телефонду туура иштеткенди билбейт. Баарыбызга тегиз берет Тануру. 24 саат убакыт баарыбызга тегиз берет. Анан күндө 24 саат убакыт келет. Күндө космостон Кудайдан түшөт бизге. 24 саат убакыт. Жана ан менен чогуу 24 килограмм энергия түшөт. Тануру алтыным 24 килограмм энергия түшөт. Ошол энергияны каяка кетирип атасыңар? Мен 43-үмдө 25-дегидей неге жапжаш көрүнөм? Анткени мен негативге алдырбайм. Алтындарым, негативге энергия вообще кетирбегиле. 24 килограмм энергияңды позитив, иштөө, акча табуу, англис тилин үйрөнүү, кытай тилин үйрөнүүгө кетирсеңер, ошондо жашпойдон каласыңар, негатив болбойт, энергияңар кетип калбайт. Мага курстарга келишет, энергиясы жок мынтип. Жатып калып келишет. Каяка кетип атат энергияң дедим. Сага 24 килограмм энергия түштү, мага түшкөндөй эле. А неге сен каяка кетирдиң? Күйөөмөн уруштум, кайненемди жамандадым. Ошол эле телефон, курал. Бул ушул эле куралды элдер жамандаганга иштетет да. Бири-бирин жамандаганга, подушкасын жамандаган, кайненесин жамандаган, күйөөсүн. Айттым, күйөөнү жамандамай жок кыздар. Мен үй кожойкесимин дейт. Демек сен күйөөңдүн мойнуна отуруп алып, эчтеке жасабай атыпсың. Сен телефондон акча тап, үйүңдө эле отуруп ал эле. Күйөөңдү күндө жеп атасыңбы? Күйөөң жаман көрүнүп атабы? Сага эчтеке алып келбегендей болуп атабы? Эчтеке жетпей атабы? Алтыным, бул жаш бала позициясы. Бул жаш бала позициясы. Негатив дагы жаш бала позициясы. Эмоцияга алдырып коюп атасың, энергияңды кетирип коюп атасың. Андан көрө ошол 24 килограмм энергияны аңскиге иштет, билимдерге иштет, акча тапканга иштет деп. Мага азыр Оштон продюсерский центр ачтым, Бишкектен да ачкым келип атат. Ошол жака кыздар келип атат.
Гүлзат эже ташты орунда эле жүрүп турабыз дейт. Неме телефондун баалуулугун сиз көрсөтүп атасыз дейт. Мына телефонду баарыбызга тегиз берди. Баарыбызда телефон бар. Ушул эле передачаны биз телефондон, ютубтан көрөбүз. Ошонун ичинде баарыбызда эле интернет бар. А ошол интернетти Карина Исхакова жарып $1 миллион таап атабы 3 күндө. А үйгө жейкеси отурат, былжырап, семчикке чагып, күйөөсүнүн месин жеп, кайнесинин месин жеп, баласын уруп, баласы урган сайын мектепке качып кетет, аякта бирөө менен мушташып кетет, анан бирөө ошо бирөө өлтүрүп коет. Ушундай да алтындарым. Бул эмне? Бул аял акылсыздык кылып аткан нерсеси. Аял акылдуу болсо коом да акылдуу болот. Аял акылдуу нерселерди кылса, коом да акылдуу нерселерди кылат. Анткени аял эң биринчи мугалим, коомдогу эң биринчи мугалим бул эне. Гүлзат жанан, сиз эми онлайн акча табуунун жолдорун билип алгандан кийин, эми көпчүлүк эле акча тапкандан кийин саякаттап, иштебей эле ушул уюлдук телефон менен акча тапсам болду деп башка өлкөнү көздөй кетип калышат го. Сиз эмнеге? Мен башка өлкөнү кыдырып келдим, Кудай буйрса. Азыр мынакей кыргызды үйрөтүп атам. Ой, келечек партияның астында алтын, мен Голливудка аттанып атам азыр. Кудай буйрса, Астанадан офис ачам, Алматыдан офис ачам, Дубайдан офис ачам. Кудай буйрса, ошонун баары тең болот. Жакшы. Анан жакында эле дагы бир жаңылыкты окуп калганбыз. Бул балдарыңызга байланыштуу. Ал тууралуу дагы кененирээк айтып бербесеңиз болбойт, Гүлзатчы. Оюн бердикпи? Ошол нерседен жеңилип калдыкпы? Мындай да, ошо Карина Исхакова күйөөсү Максим Лукьянов үйрөттү. Не страдайте. Страдание, капалануу, ой бастуу, өкүнүү, тревоганы унуткула. Энергия ошол жака кетпесин. Эмне силердин энергияңарды алып атат? Меники балдарымды да ала берчүлө. Ой, ошо ой. Анан кийин бир күн айттым мен. Болду Гүлзат, токтот, өзүңдү танда. Балдар келеби, келбейби, бул Кудайдын буйругу. Ал сенин менчигиң эмес, аманат Кудайга. Анан кийин атасына жагынып атабы билбейм. Мен жөнүндө жаман нерсе айтып атышыптыр. Мен жөнүндө жаман нерсе айтып атса, анда тем более не страдайын дедим. Түшүнүп атамбы? Вот реально. Ошол күнү айттым, болду. Генеральный доверенность берем атасына, бүттү. Мен эч качан көрбөй калганга дагы даярмын. Кудайыма аманат. Ушу мен денемди, өзүмдү, ушу 3 баланы кыргызга төрөп бериш үчүн иштетиптирмин. Бүттү. Мен вазипам бүттү демек. Тем более мен жакпай атсам, пожалуйста. Деп чечим кабыл алгандан бери энергия кетип атат. Ошо 24 килограмм энергиямдын 20сы ошо жака кете беришкен да. Кайта өзүмө айтты да. Ошол күнү анан кийин ушул ыр жазылды. Апасы. Мындай креатив ачыла баштады. Ошол күнү анан кийин эртеси күнү бияка келип, ушул эле студиядан эме тартылды клип. Кыздар келе калды. Барды, алло, бардым деген сразу уюштура койдум. Эртеси күнү Каракол учуп кеттим. Караколдо семинар кылып келдим. Концерт кылып келдим. Мамне мотивациядан берип туруп. Менин мотивациям вообще башкача болот азыр. Чыгып алып, шундай менен түкүрөм, чарчалап, көздөр морда жанып, деген мотивация болуп кетет ичимде. Манас койгонуп кетти. Андан ары жалап аткарып 2 күн подряд өзүмдүн элиме барып дем бердим. Бир күнү 300 киши келди, экинчи күнү 320 киши келди. Тапыратып. Аларга да үйрөттүм, англисче үйрөнгүлө деп. Аларга дагы англис курстарын сатып, алар дагы азыр менен чогуу байланыштуу болуп, онлайндан эле сабак берип атам. Мына алтыным. Ошол жака кеткен энергияны азыр буяка кетирип атам. Андан кийин сразу продюсерский центр ачылды. Немеден Оштук канышаларды онлайнга чыккан үйрөтүп атам. Келип тапырап, ташты ордунда жашап аткан, мээси катып калган айымдарды сиз ойготуп атасыз Гүлзат эже деп. Менден жаш кыздар катып калганда, катып карып, беттерине бурушуп, мойылын бар солоңдап, мындай болуп калышкан. Кыздар жаркылдап жүргүлө. Аял киши жаркылдаш керек. Аял киши энергия. Азыр ма 18 жашар балдар сөз айтса, 24 жашар балдар сөз айтса, мен айтам, ай мен энеңер менен теңмин. Ай Гүлзат эже энергиясы 8 жашка карабайт дегенде түшүндүм да, аял киши энергия экен, эркек энергия керек экен. Эркек энергияны аялдан алат экен. Эркекти карасаң эчтеке кереги жок эркектерге. Өздөрү да айтат, ой бизге сай болсо, сайдын жанында чатыр болсо, анан биз чычкандарды тутуп, балык тутуп, ушинтип жашай беребиз дейт. Мындай бияка бир чыбыктарды ороп алып эле дейт.
Бизге эчтеке кереги жок дейт. Бири-бирибиз менен деп согушуп эле дейт. А мындай уют, эстетика, красота, үйдө жакшынакай нерсе кимге керек? Аялга керек. Эркектерибизчи биз үчүн кылышат. Мен ошону түшүнө баштадым ошо Карина Исхакованын психологический курстарынан кийин. Эркектин касиети шунчалык укмуш. Аял өзүнүн касиетине багынса, аялдык касиетине. Анан кийин эркегинин касиетине багынса, экөө тең өсөт экен да. А биз эркектерибиздин касиетине багынбай, алар менен тең тайлашып, алар менен тең кармашып демелем, антип жиндүү болуп атырбыз да. Жок, сеники туура, ты прав, мен ханым, мен манасым десең эле, ал дагы сонун болуп жигит болуп калат экен. Сен өзүң каныкей болуп калат экенсиң. Сен өзүң Курман Жандатка жигитиң Алымбек тат болуп калат экен. Мен ошол сырларды түшүнгөндөн кийин эми жигиттин жагында, эркектердин жагында мен мындай аял болуп калам да, кандайсыз деп. Алар эркек келе атса өткөзүп коем. Ал өтүп кетсе, мен ишим жүрүп кетет. Ал өзү да байкуш билбейт да. Деп эле өтүп кетет. А мен ошо киши эркек киши өттү, эми ишим жүрөт. Ишим жүрүп кетет. Ошого биз аялдар өзүбүздүн касиетибизге багыналы, эркегибиздин касиетине багыналы, кыргыздардын аялдары, кыздары, кыргыз жигиттеринин касиетине багынсын. Даже ыр арнадым го, Манас деген. Кыргыздын жигиттерине Кудай берсе дагы клип тартабыз. Ошол ырдын дагы жарыкка чыгат. Сиз негизи эле багынуучу өзүңүздүн ханыңызга жолуктуңузбу же эми жаш даярдап атам. Гүзачы, негизи мен өзүм жаш болсом дагы, бирок ушундай нерселерди көп угурум да. Кандай учур болбосун, миң бийлигиң болсун, байлыгың болсун, бирок жаныңда жакын жарың болсо, мындай сыйың да жок болот, баркың да жок болот депчи. Ошол нерсе. Эми ошто семинар өткөрүп атканда аялдар үчүн бир кызматты да, мындай жескенче айнала. Мен аминтип эмнеле? Ключ, машинанын ключун алам. Гүзачы, мен эки квартира алып койдум, эки машина алып койдум, эки балам бар, эки эмне кереги бар мага дейт. Эркек мындай чайнап алган жашкасын эркектей болуп отурдум деп, анан айттым, айланып кетейин. Антпе, кесир сүйлөбө, алтыным. Аялдын бактысы эркекте. Өзүнүн ханын, өзүнүн эркегин табышы керек аял. Эми бул турмушу менен болбой калдыбы? Эми мындай да. Мен дагы эски жолдошум менен жолуктук 3 баланы төрөш үчүн. Жолубуз ушундай болчу, тагдырыбыз ушундай. Бүттү, 3 бала төрөлдү, эки жолго түштүк, бүттү. Эч ким күнөөлүү эмес. Эч кимде күнөөнү издебейли, жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, жашообузду дальше уланталы. Ал киши үйлөндү, мен Кудай буйрса күйөөгө тием. Эми мен даярдалып атам. Мен демек ушундайга тийишим керек экен, мага ушундай керек экен деп мен өзүмдүн сабактарымды өттүм да. Эми Кудай буйрса айтып атпаймынбы? Мындай бир сонун бир Манасты жолуктурам да. Бир сонун жигитти, билбейм, ал планетанын кайсы жеринде, балким Кыргызстанда, балким Кыргызстанда эмес, мен билбейм. Аны Кудайым гана билет, бирок өзүм даярдалып келдим. Ошондой Манастай болгон хан, сонун жигитке мендей ханыша керек да. А мен бирок ал менен тең тайлашпай дебей, аялдык касиетиме багынышым керек эле да. Ошон үчүн мен ушундай жолдорду өтүп, анан кийин Карина Исхакова деген устатыма барып, анан кийин аялдык касиетиме багынгандан кийин уже бар тең ордуна туруп калды. Аз кыздарга да айтам, күйөөңөр менен урушпагыла, эркектер менен вообще урушмай жок. Тирешмей вообще жок, просто багынгыла. Просто багындым. Кантип багынам деп, эго. Ичинде шайтан, нафс. Эго монттерди, анан коронаңы ал дедим, эгону ал, алтыным. Сенде корона болсун, ханыша коронасы болсун, а бирок эго коронасы болбосун. Ханыңдын дагы коронасын оңдоп тур. Сен ханышадай алып жүрсөң, ханың хан болот. А ханыша ханы менен урушпайт деп. Ал мындай жакыр, мындай страшный рабынялардын, кул мышлениядагы адамдардын мындай алып жүрүүсү. А ханды хандай көрүш керек. Каныкейине тик караган эмес Манас атага. Манас ата каныкейине тик караган эмес. Алымбек татка, Курман Жандатка ошондой эле мамиле кылган. Кыргызда өзү ушундай салт. Анан каяктан билбейм, совет учурунан кийин келгенби, аял менен эркеги тең болуп калды. Бардыбыз роботтой, фабрика, заводдордо иштеп калдык. Бардыгыңар, укуңар тең боло албайбыз кыздар. Тан нуру. Караңызчы, сиз дагы тан нурусуз. Атыңыз прям макта. Сиз нурсуз, сиз гүлсүз. Вот аял кишилер гүл, нур, суу, аба да. Биз кантип эркектерге тең келебиз? Кантип? Алар таш, алар терек, алар жыгач, алар ушундай темир. Тең келе албайбыз. Гүлгө тең келиши мүмкүн, бирок ошондо да суроо жаралат. Эмнеге? Ромашка эмнеге розага тең келиш керек? Эмнеге фиалка орхидеяга тең келиш керек? Экөө эки башка. Тең келе албайбыз. Ошондуктан эркектерге тең келбейлиги койгула кыздар. Не надо, алар бизге душман эмес. Анан душман мышление, душман программасында киргизип алыптыр бизге ата-энелерибиз.
мамабызга тайнебизге чоң тайнебиз. Эми анын баарын тең мен курсума келсеңер сонун айтып берем да, ачып баарын тең төкпөй чачпай. Эми биякта 20 мүнөт эфирде айтып бере албайм. Азыр мисалы үчүн аял киши дайыма эркектин астында башын ийип туруш керек депчи. Бирок антсең азыр эркектердин баардыгы эле бир аз ошондой нерсе көзүн карап койсоң эле карабай кеткендери көп. Мисалы үчүн бир аялды жыргата албай атып экинчи аялдарын алгандар бар да. Аябай ушундай мышление кирип калыптыр эскетип андыр. Сиз точно келишиңиз керек экен мага. Обучение точно келишиңиз керек экен. Секрет деген курсум бар аялдар үчүн. Секреттерди толтура. Мындай карасаңар кыздар. Эркектерибизди шалп айткан өзүбүзбүз. Курсума келсеңер түшүнөсүңөр. Биринчиден мындай да, аял киши өзүн ханшадай алып туруш керек. Эми баш ийип туруш керек деген сөз мындай, кул болуп алыш керек эмес. Азыр мындай да, бир кече да бир кыз менен сүйлөштүм деп. 23 февралга күйөөсү измена кылат экен. Анан еще 3 бала төрөптүр, анан өзү табат экен акчаны. Анан еще оозун кичине шиштип алыптыр мындай. Анан күйөөсү урушуптур аны. Экөө урушуп кетип, 23 февралга эми iPhone 16 алып берген атам дейт. Бул туура эмес мышление да. Аял киши эркекке алып бербеши керек. Тем более iPhone 16, өзүңүн iPhone 16 жокпу, өзүң акча таап атасың, өзүң тап. А эркек менен мындай эркек менен суктаныш керек. Эркекти да программалаш керек. Мен ханым, мен байым, мен миллионерим. Карина Исхаковадан тышкары Даша Авилова деген наставнигим бар. Наставница алып кетет. Мен мурда эркегим менен тең тайлашып ошо менен чогуу тең акча тапкым келип эле ушинтип эле соперник болуп ушинтип берчүмүн дейт. Эми ал дагы курстардан өтүп, мындай билим алып, наоборот, күйөөсүн мой миллионер деп калыптыр. Мой миллионер деген сайын ал акча таба баштаптыр, миллион. 30 миллионго өзүнө машина алыптыр, 30 миллионго аялына машина алып бериптир, анан 50 миллионго квартира алыптыр. Анан мен реально күйөөм миллионер болуп келатат деп, анан кийин ал мынтиптир. Теперь я тебя буду называть мой миллиардер. Миллиардер дей баштаптыр күйөөсүнчү. Миллиардер деп баштаса, ошо бир ай мурун мынтип атпайбы? Кече дейт, представляете, это работает дейт, иштейт экен. Миллионер десең миллионер болот экен дейт. Миллиардер десең миллиардер болот экен дейт. Триллионер десең триллионер болот экен дейт. Кече күйөөм экөөбүз бир квартира көрүп келдик дейт. Күйөөм айтты дейт. Бас экөөбүз квартира көрүп келетичи, мындан да жакшы квартира издеп атам десе. Макул деп машинага отуруп алып 200 миллиондук квартира карадык дейт. Москванын ортосунан. Анан мы такие квартиры смотрим, ушундай квартираларды карай баштадыкпы? Десе, ооба, сен мени миллиардерим деп атпайсыңбы? Десе, экөө эзилип калыштыр. Эми карагыла кыздар. Мындай да, үйдө бүт нерсе үйдө болуш керек. Эркек киши эмнеге сырттан иштей баштайт? Эми үйдө бүт нерсе бар болсо, эркек деле жинди эмес. Эми эркек деле акылдуу. Үйдө бүт нерсе бар. Эмне кылат башка жака барып? Эми, конечно, көтөнү жер житип турган эркектер да бар. Бирок алар миллион кишиден бир 10 киши. А так көбү эркектер нормальный эркектер, нормалдуу эле эркектер, мына табиятына жараша. Үйдө болсо, үйдө аялы четкий болсо, өзү сонун кийинип алып, дасторконду сонун салып, балдарды сонун карап, анан ишке өзү барып келип сонун болуп турса үйдө, анан төшөктү дагы эзе кылса, төшөк маселеси да аябай маанилүү. Бир чоң эле калдык алтындарым азыр. Эки аял, чоң эле аялдын ортосунда маек болуп атат. Төшөктү дагы жарса аялы. Ошол курстарга да барса, сексологко барса, энергологторго барса, үйгө келсе, эми карасаңар, эркек иштеп келет да окшом, эркек охотник да, ал мергенчи да. Иштеп келип, карап, баарын тең келип үйгө алып келип, о деп туруп анан чоң жылкыны алып келсе, чоң аюуну алып келсе, мисалы. Анан аял баарын тең ордуна койсо. Ал чарчап келди да, үйдө бүт нерсе бар, жыргайт да эркек тийип. Эркек киши үйгө келсе салат экен, сыртта жүрүп иш кылат экен. Аялдыкы наоборот экен. Аялдын иши үй экен. Ал үйдө иш кылат экен кадимки, а сыртка чыкса иш салат экен аял. А биз эмне кылып атабыз? Биз үйдүн да ишин кылып атабыз, аялдар. Эшикке чыгалы, эшиктин да ишин кылып атабыз. Эркектер окшош килеген бизнестерди уруп атабыз. Айланайын эркек эле болуп калыптыр. Эми бир үйдө эки эркек жашайт да, аял дагы эркек, күйөөсү дагы эркек. Анан кийин барып кыздар еще эркек окшогон аялдардан үйрөнөт да. Ошондой коуч, психологдор көп, тренерлер, мотиваторлор көп да. Өзү эркек окшош. Акчаны кыйын табат миллионер аялдар, а жанында эркегин карасаң мындай да.
Ошол эркектерде, ошол аялдардан үйрөнбеш керек экен. Алар дагы эркек менен киргизип коет экен. Ошондо кыз-кыздай, кыш-кыштай, эркек-эркектер, аял-аялдай болсо, бүт баары орындалат экен. Кудайдын системасы бар экен, божественная система. Ата-эне, эркек, аял, балдар дегенчи. Биз ошону бузуп аткенбиз. Аял ушу жолунан чыгып туруп, нифига, мен эркек менен тең болом, деп керек болсо ата-энесине да ата-эне болуп алып, кайненесине кайнене болуп алып, ушундай кылат экенбиз да. Жок, баары тең өзүнүн ордунда болсо, өзүнүн системасында болсо, бүттү тартип, порядок баары тең өзүнүн жайында. И баары тең мындай жүрөгү да жайында, эмоциясы да жайында, башы да жайында, үй бүлөсү да жайында болот экен. Ошол окууларды мен эми өтүп атпаймынбы? 40 жашка келип алып, эми өтүп, эми билип, эми түшүнүп атам. Демек азыркы учурда аябай курстар аябай көбөйүп кетпеди? Мисалы үчүн төшөктө кандай болушты үйрөтөбүз, же болбосо эркек менен кантип жакшы мамиледе болушты үйрөтөбүз деген. Ошолорго бара бериш керекпи? Билим алыш керек кыздар. Билим алыш керек, билим. Мо китептерди ким жазат? Акылдуу адамдар жазат. Билимди ким берет? Акылдуулар берет. Бирок карагыла, конечно, мындай нормальный көзүңөр менен көзүңөр чоңураак ачып карагыла. Мисалы, миллионер бол деген киши, өзү миллионерби? Карап көргүлө. Ушунча акча таап атабы? Точно. Мындай үй бүлөлүк бактылуулукка үйрөтөм деген аял өзү үй бүлөдө бактылуубу? Туура. Мындай жакшылап карагыла да, жөн эле көзүңөрдү мындай чаң баспай. Мен мисалы үй бүлөлүк бактылуулук боюнча өзү курс бере албайм. Анткени өзүм ошо үй бүлөнү бактылуу үй бүлөнү жарата элекмин. Кудай буйрса, онлайндан миллиондорду таап, онлайндан акчалар таап, сонун билимдерди берип атам, өзүм дагы алып атам. Ошону кыла алам. Аял бол деп атам, мен өзүм да аял болуп, өзүм дагы өзгөрүп, өзүм дагы трансформация болуп атам. Аны үйрөтө алам. Английский өзүм мыкты сүйлөйм, 19 жылдан бери сабак берем. Президент Атамбаевка чейин сабак бергем. Ошо жылдыздарга чейин сабак бергем. Мынакей Асөл Молдокматова, Омар даже Бостонский университетке барып 2 жыл окуп келген. Ошондон окугула. Эми курсту дагы карап окугула да, ким конкретно мындай көзүм чоңураак ачып, кимден үйрөнүп атам? Точно анын үй бүлөсүнө баары тең жакшыбы? Үй бүлөлүк бактылуулукту үйрөтөт точнобу? Мен мисалы азыр мамам айтып атпаймынбы? Блогер, продюсер болуп атат. Мамам воспитание детей. Гүлзаттай кыйын, Гүлзат Мамытбектей кыйын кыздарды кантип өстүрүш керек, кантип чоңойтуш керек деп воспитание детей деген бала тарбиялоо боюнча курс ачты. Классно. Мамамдын балдары 5 өтөң 5 окумуш балдарбыз. Менден кийин азыр Амина Мамытбек чыгып атат. Андан кийин Кудай бурса бир тууган акем, бир тууган агам Талант Мамытбек чыгат. Кудай бурса ошондой кете берет. Ошонун немесин курсун үйрөтүп атат азыр мамам. Элдин баары жазылып, Кенжегүл эжесинен үйрөнөлүнчү деп мамама уже клиент бар. Жаңы эле баштадым мынакей бир жиме боло элек. Оштон дагы ачтым деп калдыңыз. Ал жактан келгендер дагы эмнени үйрөнүп атышат кошумча? Ушу интернет аркылуу, телефон аркылуу акча табуудан башка да эмне алат ал жактан? Психология. Психологияң орунду болбосо, акчаң дагы буйрубайт, акчаң дагы сиңбейт. Бир кадам астыга кылсаң, 2 кадам артка кыласың. Психология оң болбосо. Меники да ушундай болчу да. Былтыр 24-жылга чейин меники обида, тарыныч, жек көрүү, монтип мындай ушундай оор жүк болчу да могу жердечи. Ошонун баары тең кетти азыр. Мама тарынчу элем, Кыргызстанга тарынчу элем. Бир туугандарыма, эски жолдор бүт баары тарыныч эле жертва. Анан ушундай болчумун, эркек окшош. Гүлзатбек болчумун. Гүлзатбек десем мен сүйүнчүмүн. Жок, мен Гүлзатбек эмесмин. Мен Гүлзат Мамытбекмин. Гүлзат деген сөз гүл, цветок, зада принцесса. Гүлдөрдүн принцессасы. Дагы гүл жылмаюунун принцессасы. Мен принцесса. Сонун буйруса алдыда дагы ырдаганыңыз дагы чогуу көп болголу. Ага чейин буйруса 8 март келатат. Буга улай айымдарга бир жакшы кеңеш берели. Майрамдар менен куттуктайлы, анан маегибизди жыйынтыктайлычы. Макул. Тануру алтыным, аялдын башы бийик болсо, улуттун башы бийик болот. Аял киши башын бийик кармашы керек. Дагы чоң катачылык бар экен бизде. Аялдар биз өмүрүбүздү башкаларга арнай берет экенбиз, өзүбүздү унутуп калат экенбиз. Ошол жактан тарыныч, ошол жактан энергиясы жок, выгорание болуп кетет. Жок, аял киши биринчи өзүн тандаш керек. Биринчи апаңар, анан кийин калганыңар деши керек, дей алышы керек. Ханшанын позициясы бул. Это королевская энергия, ханшан энергиясы. Кой турла, мен биринчи салып келейин. Кой турла, мен биринчи өзүмдү эптеп келейин. Энергияга толуп келейин. Кой турла.
дегенди билиши керек экен. Өзү энергияга толгон аял калгандарын энергияга толтура алат экен. Өзүн бактылуулукка, сүйүүгө толтурган аял калгандарды сүйүүгө толтура алат экен. Ошондуктан сүйүү, бактылуулук биринчи аялды өзүндө болуш керек. Аял өзүн тандаса, өзүн номер 1-ге койсо, анан калгандарын иреттеп кете берет. А өзүн акыркы орунга койсо, бардын тебелеп тепсеп кете берет. Ошо күйөөсү дагы башка аял алып алат, кайнеси да кечке уруша берет, апасы тем более урушат, подушкалары колдонуп кете берет ушундай. Адамдар сага күскү. Өзүң кандай мамиле кылып атсаң, адамдар да сага мамиле кылат ушундай. Просто күскү кылып берет. Жакшы адам жок, жаман адам жок. Ар бир адам сенин мугалимиң. Жакшы ситуация жок, жаман ситуация жок. Ар бир ситуация сенин сабагың. Аялдарга кайрылуум. Өзүңөрдү карагылаңыздар. Өзүңөрдү карагыла. Ханшадай алып жүргүлө. Тануру, моякачы, компьютериңизге туура контент киргизиңиз суранам. Кайсы кимди көрүп атасыз? Кайсы маалымат кирип атат? Мояк бүт кирип аткан маалымат контент болуп кире берет. Сиз өзүңүзгө туура маалымат киргизсеңиз, мындай сөздөр сүйлөй элеңиз. Коомдо аз мондай болот атпайбы? Мындай коомду Кудай өзү билет, эмне кылышты. Коомду өзү иреттеп коет. Демек, ошо Кыргызстан ушул жолдо өтүш керекпиз. А сиз туура контент киргизе бериңиз, жакшы болсун бартың, сонун болсун. Десе ар бир аял. Ошондо ар бир эне өзүнүн ордунда болот. Баласына туура мээр кое алат, баласына туура энергия бере алат, күйөөсүнө туура энергия бере алат. Бүт бартың өзүнүн иретинде болот экен да. А өзүн тандабаса, өзү проблема деп жүрө берсе, акча табат элем анан кийин да деп өзүн тандабай, башкалардын баарын тандай берсе, анда кечирип койгула, аял киши эң акыркы орунда калат, эң акыркы коомдун четинде калат, коом да көтөрүлбөйт. Эмне үчүн кыргыз көтөрүлбөйт атат? Аялы көтөрүлбөйт атат. Аял өзүн өзү көтөрөт. Аялды эч ким көтөрбөйт. Аял өзүн өзү көтөрөт, билим алат, энергия алат. Аял энергияны эркектен албайт. Наоборот, эркек аялдан алат. Аял бир жактан алыш керек да. Ошого чуркап барып, табияттан алыш керек. Медитация кылып келсин, чуркап барып спорт кылып келсин, бийлеп келсин, курстарга барсын, общениядан алат, табияттан алат, башка билимдерден алат. Аял киши дайыма мондай болуп туруш керек. Деп живой энергия болуп туруш керек. Ошон үчүн живой, тирүү аял. Күйөөлөр айтып берет да, үйдө эле отурчу. Амда аялдын кимге кереги бар? Мертвый, өлүк аялдын. Күйөөлөрүн айта билиш керек. Алтыным, мен ханым, мен берекем. Мен эки жака барып келейин, энергия алып келейин, анан сага да энергия бере алам деп жумшак, жашынакай, таттуу сүйлөгөндү билиш керек эркегине. Ошондуктан 8 март куттуу болсун алтындарым. Энелик бактылуулук ар бирибизде болсун, жана аялдык бактылуулук ар бирибизде болсун. Аялдар чанбайлы, биздин кыргыздын жигиттеринин касиетин качырбайлы айланып кеткен кыргыздын жигиттери, силерден кечирим сурайм. Жаман сөз айта алганым үчүн, кыргыздын жигиттери болбой туда-сюда деп алганым үчүн кечирип койгула. Эми мен билген эмесмин. Мен туура эмес программалар бар болгон. Азыр туура программаларды киргиздим. Кыргызда эң сонун жигиттер. Танур. Кыргыздын жигиттери эң сонун, дүйнөдөгү күчтүү, мыкты, супер жигиттер биздин жигиттер. Манас жигиттер биздин жигиттер. Кудай буйрса мен бактым ачылып Кыргызстан берип калса, Кудайым аябай сүйүнөм. Эгер бактым башка жактан болуп калса, ага да шүгүр, бирок ушу Кыргызстан берсе экен дейм. Кыргыздын жити, кыргыздын салты, кыргыздын энергиясы, кыргыздын табияты, кыргыздын маданияты, ой, просто илам келип кетет вообще. Ошондуктан кыргыздын жигиттерине багындым. Өзүмдүн аялдык касиетиме багындым. Мен ханышамын, кыргыздын кыздары ханыша, кыргыздын жигиттери хан, манас, Алымбек таткалар.